TikTok'tu Amerika 1 trilyon dolarga satıp alam dedi, satpay koydu. Ооба. 1 trilyon dolarga Kıtayga aytты satkıla dedi. Satpay koydu. 1 trilyon dolar degeni ne? Bizden karızımız 5 milyar dolar. 50 milyar dolar emez. 500 milyar dolar emez. 5 milyar dolar karızımız var. Amerika Kıtayga aytып trilyon dolar berem deydi. 999 milyar dolar. Oşoğa satıp alam dedi. Amerika, Kıtay berpey жатат. TikTok'tun mümkünçülüğü yebegeysiz. Ооба, туура. Yebegeysiz. Kırgız elinin turmuşunun oy turgan kudreti var. Туура. Бирок ар кандай саясий көз караштарга байланыштуу TikTok'tu чектеп койду. Мүмкүн чектеп койду, мүмкүн толук жаап койду. Мисалы мен үчүн TikTok жабылган. TikTok'tu пайдаланасың деп интернеттен мен 2 жолу өчүрдү. TikTok'tu пайдаланса эл утат эле. Туура. Өзгөчө. Мына биздин улуттук тамак аш. Ушул жерде TikTok'то кызым өзүң өздөштүрүп алып турсуң, угушума караганда жакшы деңгээлге көтөрүп алып турсуң. Андан тышкары тартылбаган сүттөн курут. Бул дарылык касиетке эже. Андан тышкары карынга куйган сары май. Бал кошуп койсоң, бул укмуш алтынга барабарда. Өлөк элдер айтат экен, ушул майды канча болсо тонналап алабыз дейт экен. Туура. Биздин дары чөптөрдү айталы. Мына бейбаштар мына осмонун тамырын тонналап кап менен жапайчылык кылып жерди омкоруп касып кетип атат. Эмне үчүн аны биз даңыз алабайбыз? Эмне үчүн кыргыздын дарылык чөптөрү, дары чөптөрү, укмуш чөптөр бар. Ошону тактап, ошону аныктап, этияттап, бирок дүйнөгө таанытсак, кыргыз утуп алмак. Туура. Бул техника жагынан анча деле кыйын эмес. Мазмуну жагынан кыйын. Себеби көп замандаштарыбыз билбей калды. Гүл азык деген эмне? Бөлөк өлкөлөрдүн эми таштанды болбосо дагы сапаты жагынан таштандыга жакын азык түлүктөрүн биз элге берип атабыз да. Агай, ошонун баардыгы эле бизде интернетте тарап, анан ошол бизге жетип, ошону биз алып атабыз да. Биз деле азыркы учурда мынакей өзүбүздө сонун ушундай жупкалар чыгып атат, өзүбүздө могундай суусундуктарыбыз чыгып атат. Жана сиз айтып аткан гүл азыктар, ошонун баардыгын эле биз жеке ишкер болобу, өзүндө кандайдыр бир ушундай азыктарды кыргыздын нукура азыктарын чыгарабы, ошонун баардыгын эле биз ушул соцсет, TikTok аркылуу жайылтсак болот да. Анткени ошо чет өлкөнүн жанагындай химикаттары соцсеттер аркылуу тарап атат, аны биз алып жеп атабыз. Биз деле ушуларды ошо соцсет аркылуу эле таратсак болот, жайылтсак болот. Сиз айтып өткөн ошол ден соолукка зыяндуулуктун баары эле ошол интернет тармагынан желесинен келип атат. Биз дагы ушуну туура колдонуп, өзүбүздүн брендти, өзүбүздүн кыргыздын нукура тамактарын ошол бүтүндөй Кыргызстандан сырткары чет өлкөгө дагы ушул жөнөкөй эле TikTok аркылуу таратсак болот да. Мисалы Кыргызда бал бар, сиз айткан сары май бар, гүл азык бар, ушундай өзүбүздүн кымыз бар, жупка бар, өзүбүздө өрүк кагыбыз бар. Айтор өзүбүздөн эле чыккан сонун бир тамактарыбыз бар да. Ошону биз таанытсак болот. Бирок акыркы 2 жылдан бери агай TikTok'ту адамдар башкача тармакта колдонуп баштады. Мурда көңүл ачуу боюнча колдонсо, азыркы учурда ар бир адам баягы туура жагынан кабыл алып, TikTok'ту туура жакка колдонуп товар сатсак болот экен, өзүбүздүн кооз жерлерди дүйнөгө таанытсак болот экен деп. Мисалы таланты бар, бирок таанышы жок да көп адамдын. Ошолор чыга албай эле жүрсө, азыр эч кимге барып мени чыгарчы дебей эле, ошо TikTok'ту туура жүргүзгөндү билип алып эле өзүн алып чыгып, даже дүйнөгө таанылып кетип атат да. TikTok'ту эмне үчүн Кытайлар Америкага сатпай койду? Сиз айтып атпайсызбы? Ушунча акча сунуштады, миллион деп. Триллион. Триллион сунуштады деп атасыз. Кытайга андан да көп каражат келиш үчүн Америкага сатпай койду. Бир күн жапты, Америкада бир эле 24 саатка жапты, бирок 24 сааттын ичинде Америка ушунча артка кеткендиктен кайра кошту да, сразу ачып берди. Ошол. Абдан жакшы, кызым. Кыргыздын тарыхынан баштап, кыргыздын тамак ашына чейин таң калыштуу көп нерсе бар. Аны бирөө айтпайт, себеби билбейт. Туура. Ошон үчүн
Булар мунун артында биле батыштын тамак ашы. Чоң реклама акча турат. туура. Алар логистиканы, рекламаны бийик деңгээлге коюп койду. Ошон үчүн сырты жылтырап, жесең калтырап, пайдасыз, зыяндуу нерселерге биз каптап кеттик.